Саламатсыздар урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан амандашып отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Амансыздарбы? Бул дүйнөдөгү эң сулуу айым долбоору. Бүгүн биздин студияда өзгөчө конок бар. Бегимай Турузбекова. Кош келдиңиз. Куттуктайбыз. Кубанып турган чагыңыз болуш керек азыр. Абдан чоң рахмат. Кандай сезимдер болуп атат? Эми сезимдерди кандай десем, менин азыркы учурдагы сезимдеримди айымдар гана түшүнө алат го дейм. Анан бардыгы ар бир айымда негизи кош бойлуулук кез болуп абдан бир толкундануу, абдан бир сүйүнүчтүү бир күндөр менен өтөт эмеспи? Ар бир багы УЗИге түшкөндө, врачка барып көрүнгөндө, багы баланын жүрөгүнүн согушун укканда бир өзүнчө бир сезимдер болот. Бала курсагында кыймылдаганда, ошондо бир башкача сезимдер болот. Ошону багы менин азыркы сезимимди биздин дүйнө жүзүндөгү бардык айымдар түшүнүп атат болуш керек. Абдан сонун сезимде турам, мен абдан сүйүнүп атам, себеби дегенде баягы Кудай мага эки бир жакшы нерсени берип атат да. Анан ошол нерсеге аябай өзүмдү бактылуу сезип турган учурум. Мен буга чейинки жарыялабаганымдын себеби кандай десем, баягы кыргыздар негизи кичине ырым-жырымга дагы таянып келет эмеспизби? Ошондуктан болсо керек. Баягы көз тийбесин деген сөз, суук сөздөр тийбесин деп коюшат го. Бала биртке чоңойсун дедим. Бала чоңойсун, баягы кыймылдап баштаганда анан кийин уже айтсам болот дедим да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, жарыялабайт болчумун негизи. Төрөгүчөктү жарыялабайм деп өзүмө сөз берген. Жолдошум дагы жарыялашымды каалаган эмес негизи. Анан өзүм деле коем, баягы элдин назары дегендей сөз бар го. Анан ошого карап, анан чота неметсем байкасам, менин баракчама аябай көп суроолор келди да, элдерденчи. Биз сизди күтүп атабыз. Көчөгө чыксам деле, мисалы базарга барам, эл менен аралашасың, анан көп суроо беришти. Эмнеге чыкпай атасыз, эмнеге жоголуп кеттиңиз, баракчаңыз тынчып калды го, анан биз тандып атабыз, анан карап атабыз деген суроолор келип атты да, аябайчы. Анан ырыңыз чыгат дебедиңиз беле деп калышты. Анан ошондон улам баягы продюсерим дагы айтып калды, Андрей дагы айтты, Бегимай жоголуп кеттиң, чыгып тур. Анан ооруп да калдым да сырколуп, аябай 25 күн шыбырап сүйлөп калдым. Анан ошондуктан дагы баягы көп байланышка чыга албай аттым да, Instagram баракчамачы. Барыңар салам достор. Бүгүн биз жума сайын ойнотулуп жаткан 7 iPhone 13-түн кезектеги ойнотуусуна жана ошондой эле өткөнкү жуманын жеңүүчүлөрүнө мына ушундай сонун айфондорду тапшыруу аземине күбө болобуз. Ал эми баш байге 2022-жылы чыккан Hyundai Elantra автоунаасы. Ал 22-декабрда ойнотулат. Кеттик анда. Кийинки жеңүүчү сиз болушуңуз толук ыктымал. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн сиз күнүмдүк иштериңизди жасап жүрө бересиз. Балансыңызды толуктаңыз, мой о тиркемесин көчүрүңүз, колдонуңуз, жана ошондой эле о деңги капчыгы аркылуу кызматтар жана товарларды ошол жактан төлөңүз, жана Остор дүкөндөр тармагынан соода сатып жүргүзсөңүз болот. Ар бир кыймыл аракетиңиз үчүн сизге лотерея билеттери ыйгарылат. Канчалык лотерея билеттери көп болсо, жеңиш ошончолук сиздин колуңузда дегенди билдирет. Жаңы айфонуңуз кут болсун, Жека. Куттуктайбыз. Утуп алам деп ойлодуңуз беле, ачык айтыңызчы. Саламатсыңар биринчиден. Жок, бул мага аябай чоң кубаныч болду. Эч ишенген эмесмин. Ушундай утат экениме. О приложениясын колдонуш керек экен көрсө. Мен өзүм Таластан келдим. Аябай чоң кубаныч болду, чоң стимул болду эми. О жеңгини колдонобуз, колдонгула. Көрүп жүрчүм, но утуп алам деп ойлогом. Тем более утуш чыкканга чейин 198ге жета билетим бар болчу. Ошол андан чыкпайт го деп мончат билеттердин саны болуп атса ал жакта. Жок, мен ойлогондо билген деле жокмун, мына ошол жума күнү чалып айтышты. Анан бул эмеде Ошкада ушундай ойнотулуп атканын эле билген жокмун. Мен утуп алдыңыз деп чалганда гана билдим да. Өзүм колдоном, буюрса. Биринчи ийгилигим. Сонун кабар менен ошол куттукташып, ошол бул жакка чакырышкан, ошол келдик. Ойногула, уткула. Азырынча ойлонойт, өзүм эле колдоном го, буюрса. Келиңиздер, бүгүнкү жеңүүчүлөр менен кошо кубаналы дагы, кошо биз кол чабууларды ошол эле учурда комментарийге куттуктоо сөздөрүн дагы жазып кеткенди унутпаңыздар. Кут болсун бүгүнкү жеңишиңиздер. Сиз дагы ушундай бактылуу жеңүүчү болгуңуз келеби? Анда оңой жана жөнөкөй шарттарды жасаңыз да катышыңыз. Барыңыздарга ийгилик. Көрүшкөнчө. Андан келе тойлор болуп калды. Тойдун убагында билесиздер да өзүңүздөр, кол бошобойт, тияка барасың, бияка барасың.
Анан ошондой учурлар болуп калгандыктан анан өткөндө ушундай аябай көп суроолор болуп кеткендиктен кой баягы жарыялаш керек окшойт деп калдым. Себеби эл дагы түшүнүш керек да эмне үчүн баягы мен ырдабай атканымдычы. Врачым да аябай урушту мени. Чындыгында ырдабай тур. Сен 60ка 70ке чыкканда деле ырдай бересиң дейт да. Азыр деген биринчи эрекцияга деген бала керек. Баланы аман эсен 9 айга жеткирип төрөйлү деп эле врачым урушат. Анан врачым өткөндө күлүп атпайбы? Кудайга менин үнүм жеткен окшойт дейт. Анан эмне десем, мына карачы тиги ырдаба деп сени урушуп аттым эле, үнүңдү бүтүрүп койду Кубанычы Кудай депчи. Мен 2017 чыктым, мен кеч турмушка чыктым. Мен 28 жашымда чыктым, 28имде төрөдүм да. 28. Бул улуу кызым 2017 жылкы. Кудай буйруса, мына ноябрда 5ке чыгабыз. Бул экинчиси. Ошо баягы экинчиси кызымды төрөгөндөн кийин эле баягы көп эле окуялар болуп кетти үйдө, өзүбүздүн баягы үй бүлөлүк. Анан жамандык да болуп кетти. Ошондуктан дагы баягы кичине артка жылдырып койгонбуз да. Анан ошондон улам дагы боюма болбой жүрдү. Боюм болбой жүрүп анан жолдошум экөөбүздүн дагы шаарга келгенде себеп да ошол болчу да. Врачка көрүнөлүк, анализ тапшыралык деп. Ошол учурга келдим. Врачка барбай туруп биринчи ынтымак паркка барып турум. Эмнегедир билбейм. Кудай өзү айдап барган окшойт да. Азыр ойлоп көрсөмчү, негизи врачка барам деп келгем. Анан понедельник болгучакты 6-күн болуп калды. 6-күн дем алыш күн болуп калды. Анан 1-күнү уже врачка бара алды атканбыз. Анан деп атып эле 6-күнү өзүм баштап калдым да, жүргүлө көчөгө чыгып келбейлиби депчи. Анан эмнегедир ошо Кудай өзү айдап барды окшойт деп калдым да. Эми багы бегим ай сенин ордуң сахнада деп койгон окшойт. Анан бардым. Барып ырдагандан кийин мындай аябай болуп кетти, ушу жылдыз болуп калдым. Анан жылдыз болгондон кийин эле врачка бардым. Врачка баргандан кийин анан барып ал врач айтты, кийинки жумада келесиң депчи. Анализ тапшырыш керек болчу. Ошого даярданып аткан учурда эле үйдөн аны өзүм билип калдым да. Кош бойлуу экенимди. Аны абдан сүйүндүм. Чындыгында жолдошум экөөбүз багы мен чынын айтканда жылдыз болгонума эмес, биринчи ирет ошо боюма болгонуна аябай сүйүндүм да. Ынтымак паркта ырдап атканда, демек, ден соолугуңа байланыштуу ошол келе албай атам, эфирлерге чыга албай атам деп калбадыңызбы? Ошол учурда демек балаңыз менен алып урушуп жүргөн экенсиз да? Ошол себеп болчу. Ошол эле себеп болчу. Анан жолдошуңуз кандай кабыл алды? Кантип негизи айымдар сюрпризге жакын болобуз го. Анан кандай сюрприз кылдыңыз? Кантип угуздуңуз? Ошол сюрпризди негизи мен башкача кылайын дегем. Бир мындай жакшы планым бар болчу, бирок ал планым да ишке ашпай калды, себеби чукул болуп калды да. Алындай нерсеге да шарт дагы керек экен да. Анан ошол учурда андай шарт болбой калды. Мындай эле айттым, үйдөн эле отуруп эле ачык эле айттым ушундай. Мына десем эле сүйүндү, аябай сүйүнүп. Ал менин жолдошум дагы өзүм негизи биз аялдар негизи эмоционалдуу болот эмеспизби? Жолдошум андай киши эмес да. Бардык нерсени токтоолук менен кабыл алат. Аябай мынтип сыртына чыгара албайт да. Анан ичинен аябай сүйүнсө керек, билинип турду мага. Анан абдан сүйүнүп, баягы өзүңдү жакшы кара деп мени аяп, колумдан оор бир нерсе болсо көтөрө калып, ошентет да азыркыга чейинчи. Эми ошол нерсе деле бул баягы үй бүлөлүк ушул үй бүлөлүк эле мамиле да, мисалы аял менен эркектин ортосундагы да. Үйдөн деле ошо мен колуман оорумду алып, кел деп сага буну көтөргөнгө болбойт, сен эс ала бер, мен жасап коем десе деле ошого деле бактылуу боло берем да. Ошого деле бир башкача сезимдер болот. Абдан азыркычы баягы жолдошум экөөбүз, кызым деле сүйүнөт. Ошол баланы экинчи ошо кичинекей наристебиз ошо кызым чакырды десем болот. Баягы кичинекей баланын кыялын Кудай орундалат деп койгон сөз бар го, жаштын тилегин берет деп коет. Анан ошо кызым кош бойлуу боло элегим деле, эмнегедир күтүп жүргөн кезде эле ошо чакыра берчи да. Сүйлөшүп элечи. Курсагым кармап эле, апа, анан Лялечка, привет деп сүйлөй берчи. Анан ушун эчтеке жок болсо деле сүйлөй бергенде эле күлө берчүбүз да. Баланын тилеги болуп. Ошо баланын тилеги болду деп айтсам дагы болот да. Анан ошо кызым чакырды десем дагы болот. Кызым алып келип атат да, Кудай буйруса. Талгак болгондо мен аябай кээ бир аялдар негизи аябай талгак болушуп аткан, бир нерсени жемейинче, мисалы аябай бир мындай ыйлап дагы ишеткен, ошол нерсеге жетмейинчечи. Менде анчалык деле болбойт. Мен биринчи кызымда дагы андай деле болгон эмесмин, бирок талгак бар. Мен азыркы учурда багы эттин шорпосун иче албайм.
көп жактыра бербейм да. Анан мындан курицаны жакшы көрөм. Курицага көбүрөөк неме болуп калам да. Кээде эмнегедир баш жагында мындан 1 ай мурун самсаны аябай эңсеп жүрдүм. Именно курица менен да. Тоок эме эт менен эмес. Ошо тооктун эти менен курицанын кээ бир жерден алып жейсиң да. Аны алып жесең жакпай калат. Оюмдагыдай болбой калат да. Анан жей албайсың. Настроенияң түшөт, мисалы, эмнеге мен каалагандай эмес экен дагымы деп ушунтесиң да. Ошондой учурлар болду. Анан азыр Кудай буйруса андан өтүп калдым окшойт. Көп деле кыйналган жокмун. Көбүнчө аялдар токсикоз болушат экен. Мисалы бирденкен жыты жакпай, мисалы кузуп ушинтишет экен да. Мисалы менде андай болгон жок. Андай болгон жок. Мен кызымда дагы антип кыйналган эмесмин. А болгону ошо багы кээ бир багы этке талкак болом, же болбосо тооктун этине талкак болом ушундай. Кош бойлуу учурда өзгөчө аял заты эмоционалдуу болушат экен да. Ошол учурда жакын адамындагы көргүсү келбей калгандарды байкасак болот да. Сизде кандай? Менде азыр ошондой сезсеңиз ушундай болгон жок. Угуп жүргөм да негизи. Жолдошун жаман көрүшөт деп кээде депчи боюнда болгондо жолдошун аябай жаман көрүп көргүсү келбей ушул урушкусу келип ушинтип калат экен деп угуп жүргөм, бирок менде андай болгон жок. Токтоо эле мен токтоо эле кабыл алып атам, токтоо эле көтөрүп атам, Кудай буйруса. Анан кээде жолдошумду тамашалап калам, анткени аяштарыбыздан да угуп калабыз да. Анан бир аяшым боюнда бар кезде бир мындай Кыргызстанда жок нерсеге дагы талкак болгондор бар экен да. Мисалы жер жемиш болсо мисалы да, эми Кыргызстанда жок нерсеге талкак болуп калат экен. Анан ошол каяктан таап келет күйөөсү байкушчу. Анан мен тиги жолдошумду тамашалап койдум. 2 ай мурун ошону тамашаладым. Ушундай жөнүндө нерсе сөз болуп кетти. Анан айттым, сиз мага ыраазы болсоңуз болот деп коем да. Анан эмнеге дейт. Анан көрдүңүзбү, мен сизди мисалы башка аялдарга окшоп буга талкакмын, тиге талкакмын, муну алып кел, тигини алып кел, түн бир убакта уйкуңузду бузуп ойготкон жерим жок. Көтөргөнүм Кудай буйруса жакшы көтөрүп атам, кыйнабайм депчи. Деп калсам күлүп атпайбы. Анан айттым да, эгерде Кыргызстанда жок бир жер жемишке мисалы талкак болсом, эмне кылат элеңиз деп сурайм деп мага багы интересно да. Анан десем, эмне кылмак элем, түнү болсо да таап келмекмин да деп коет. Анан ошол сөзүнө эле ыраазы болуп калдым да. Ошо таап келмекмин да, эмне кылмак элем, түндө ойготсоң да таап келмекмин, аракет кылмакмын депчи. Буга чейин Супер ТВга апаңыз менен келгенсиз. Анан ошол маекте кызым эми чыгармачылыкка киришет, өзүнүн карьерасын жандандырыш керек дегенде, анан эми мынтип кош бойлуу болуп калдыңыз. Анан ал жагы кандай болот? Кош бойлуу болуп калдым. Анан эми бул жагын кичине багы азыр мен продюсерим экөөбүз сүйлөштүк. Кичине ал мага пауза керек. Эми баягы эсептеп көрсөк 6 ай керек экен. 6 ай бул жарым жыл. Мен азыр багы төрөгөндөн кийин дагы аман эсен биринчи көз жарып алышым керек. Андан кийин баланы кичине ирдентиш керек. Анан сразу эле баа төрөгөндөн кийин да ырдай албайм. Дыхание деген бар ырчыларда. Анын баары ордуна келиш керек да. Ошого дагы 1-2 ай убакыт керек болот экен. 2 ай бар. Ошондо мына азыркы Кудайым буйруса срогум февралда деп атат. Февралда болсо наркы апрелге барып калат экенмин да. Эми бала баа 2 ай болуп, биртке торолуп, колго илинип, анан атасы менен калтырып койгонго жарап калгангачы. Анан ошол учурда кичине өзүм организм өзүнө келип, жакшы болуп калып, калыбыма келип калган кезде анан эми Кудай буйруса ырларды жаздырып анан чыгаралы деген бир жакшы оюбуз бар. Эми Кудай эндиги жылкыдан баштап болуп калат. Ошондой болуп калат экен да. Эми азыр сиздин кош бойлуу экениңизге карабай көп эле тойлорго, кызматтарга чакырып атат да. Анан ырдаганда дагы кандай болуп атат? Көп тойлорго чакырып атат. Чындыгында могу октябрь айында, октябрдын башынан баштап эле ушул учурга чейин аябай тойлор көп болчу. Ошол тойлордун баарын ат мен кылдым. Айлам жок, кантип ырдайм барып, анан кийин өзүм фонограммам жок болсо, анан кантип ырдайм да, баягы дыхание аласың да, ырдаганда дыхание менен иштейсиң. Анан баягы дем алганда, дыхание алганда могу ичке балага аябай күч келет экен. Баягы врачымдын айтканын ошондой эстейм да. Баягы күч келет, кыйнаба өзүңдү, ырдаба депчи. Себеби ырдап атканда да кээ бир адам настроенияңды бузуп коюшу мүмкүн. Ошол учурда да боюнда кош бойлуу аялдар негизи мындай эмерек болот эмеспи? Боюнда бар учурда бир башкача
характери бузулуп калат да, жактырбай, көтөрө албай сөз ушундай болуп калабыз. Ыйлап калабыз да, бир нерсе, күйөөң бир нерсе деп койсо, же үйүңдөгүлөр бир нерсе сени тамашалап койсо, ошол бир элементарный кичинекей тамашаны көтөрө албай кетесиң. Азыр менде ошондой учурлар бар, бирок көп эмес, анда-санда да, анда-санда кээде болуп кетет андай учурлар. Ыйлаган күндөрүм да болот, көтөрө албай. Жолдошумдун сөзүн көтөрө албай, кээде жолдошума бир эки тийген учурларым болот. Анда деле жолдошум эми түшүнөт да, боюнда бир чоңойчум чоңойчу деп же. Киргизбей эле коеюн да. Киргиз, унчукпай эле кооба, сеники туура деп коет да. Балама азыр витамин ичип атам, анан кийин бир тоже таблетка жазып берген, баягы шишиктин алдын алат, давлениянын алдын алат деп, себеби аялдарда 7 айдан кийин уже давление башталат экен да. 20 неделядан кийин айтты, ошо 20 неделядан кийин давление көтөрүлүп кетет. Почечный давление деп коет экен, бөйрөктүн давлениясы бар дейт, ошо бөйрөктүн давлениясы көтөрүлүп кеткенде баягы ошонун баарын алдын алыш керек депчи. Азыртадан эле расписание түзүп атабыз да. Мен айтам да, сиз болсо эртең менен барасыз, жумушка кечинде келип каласыз, 5-6-ларга келип калса, анан бир 8-9-тарга балким тойлор болуп калса, анан барып баланы эмизип берип койсом, машинада карап турсаңыз, мен кирип кафеге ырдап чыга калам, бат эле депчи. Ошентип сүйлөшүп алабыз да, анан кийин анын баарын өзү деле баягы түшүнүп калды. Түшүнүп, ооба ошентебиз. Эң башкысы баягы аман эсен төрөчү, аман эсен көз жарып ал, аман эсен больницадан чыгарып келип алайын, анан Кудайым буйруса акырындап кыбырап чоңой беребиз деп, анан каралашат да, каралашпаганда. Бирок мындай, кандай десем, менин жолдошум көбүнчө эркектер негизи даже пакет көтөргөндөн уялат го көчөдөнчү. Мисалы менин жолдошум андай эмес. Колумдагысын ала калып, ке пакетин көтөрөйүн, ке муну мен тияка алып бара берейин, муну тигинте берейин. Кээде мисалы үйдөн деле баягы аялдын жумушу да, үй жыйнаш керек, төжөк жыйыш керек дегендер болуп калат да, ошондойлордон уялбайт да. Мисалы төжөк деле жыйып коет, салып коет, шыпырса шыпырып деле коет. Мисалы, бегим ай биякты минтип койдум, тиякты минтип койдум, сага оорда сен эңкей албайсың да, анан кел мен муну минтип алып коеюн, ке мен төжөк салып коеюн деп ушинтет да. Мисалы, мындай мурданы баардык эле айымдар кыялданса керек. Албетте кыялданат. Негизи төрөлдүк пайда болгондо эле баланы эркелетип, ага жылуу мамиле тартуулап, жолдошуңуз экөөңүздөр негизи баары бир бала эненин үнүн угуп чоңойт эмеспи? Ооба. Эми андайлар болот. Кээде баягы азыр өзүнчө болгондо, мисалы, кечинде жатканда же болбосо кээде күндүз эс алып калам, ошол учурларда баягы ичимде кармап өзүм мындай сыртыма чыгара албайм. Кээ бир адамдар болот экен, баягы аябай сыртына чыгарып эркелетип, кадимкидей сүйлөшүп, баягы мындай көрүп аткандай, алдында отургандай же болбосо алдына алып отургандай эле сүйлөшөт экен да. Мен ошентип албайт экенмин. Бирок мындай ичимен сүйлөнөм да. Жаным, менин берекем, Кудайым берген менин белегим деп калам да. Анан кийин Кудайым буйруп 9 айга чейин аман эсен жетип, ушу жарык дүйнөгө сени алып келип алсам экен, аман эсен төрөп алсам экен, ушу врачтарды да кыйнабасам экен, өзүм да кыйналбасам экен деп калам да. Мен башымдан өткөндөн улам билип калдым да толгой кандай өтөт экенин. Ошондуктан азыр деле корком да, кээде коркуу сезимдери болуп кетет. Ошол эле учурда бактылуумун. Кайра ойлоп кетем да, улам баягы срок жакындайт да. 7 ай болосуң, 8 ай болосуң, азыр Кудайым буйруса 6 айбыз. Анан ошондо эстеп кетем да, кызымды толготкондо кыйналып толготтум эле депчи. Бирок баягы көбүнчө аялдар мындай болот экен да, аябай кыйкырып, өкүрүп толготкондор болот экен да. Мен баягы роддомдон көрдүм да, өзүм төрөп улам эле очередь менен төрөп калышат, кыйкырып калышат. Анан мен бирок андай эмес экенмин. Мындай, кандай десем, толготкондо дагы баягы кыйкырбайт экенмин. Деп эле жатып кеткемден туруп элечи. Мен кыйкырып эле ырдайм деп койдум. Мен кыйкырып эле ырдайт экенмин, анан кийин бирок ошо толготкондо бир истерика кылышат го, ошондой эмес экенмин да. Жолдошуңуз ким болушун каалап атат негизи? Кимди көбүрөөк күтөт? Мисалы, мырзалар баары бир уул болушун каалайт эмеспи көбүчө? Ооба. Баягы мураскерим болсун депчи. Бардык эркек ошо. Бардык эркектер. Бардык эркек. Мен жолдошум бул биринчи кызымда деле мындай, кандай десем, эркек деген. Бирок аябай үйрүлүп түшүп ошо эркек болсо экен деген эмес да. Башында боюма болгондо ошону билгенибизде мен сразу эле айттым. Кыз эркек дебейбиз депчи. Эң башкысы бизге 6 саны аман, 12 мүчөсү бүтүн, ден соолугу таза, жакшы, акыл эстүү, акылын берсин, эсин берсин дегендей, ыйманын берсин Кудайым, ошондой бала берсин деп
тиленгенбиз, ошону тиленип азыркыга чейин тиленип келебиз. Ошондуктан жолдошум башында негизи мындай эле эркек деди. Эркек болот анан кызым экөө бир жолу отуруп алып талашып атышат. Кызым мынтип атат. Аме атасы мынтип калды. Кызым, апаңдын курсагындагы эркек деп калды. Эркек десе, кыз деп койду. Кызым кыз дейт. Анан жок, кыз болот десе, атасы болсо, жок, эркек болот дейт. Экөө талашып алышыптыр да. Үмүт бар экен да. Үмүт бар экен да баары. Чоң рахмат. Ким болсо дагы Кудайым буйруса аман эсен көз жаралыңыз. Рахмат. Биз дагы бир жолу сизди куттуктайбыз. Чоң рахмат айтканыңыздарга. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.